Аксы району Кош Төбө айыл аймагы. Мына бул чек ара зым тосмосу. Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган учурда тосулган. Буга чейин бул жерден жылкылар талаада жүргөн Кош Төбө айыл өкмөтүнүн жылкылары оттоп жүрүп эле ушул Өзбекстанга өтүп кетчү да. Уйлар, койлор өтүп, айрым учурларда атайын айдап өтүп кеткен учурлар болчу эле. Көп учурда ушул эл малдарын жоготуп, кыйналып келишкен. Бүгүн мына зым тор тартылып, элге бир топ жакшы болду. Мал жандыктарын жоготпой. Бул жерде болсо Өзбекстан алып койгон болчу, буга чейин алып. Эми талаштуу жер болгондон кийин кандайдыр бир сүйлөшүүлөр менен кайрадан мурунку эски Союз убагында курулган мына ушул жолдон кийин тартылган. Бул жерди азыр кыргыздар иштетип калды. Зымтор ушул ушинтип тартылып атып Торук, Кош Төбө айыл өкмөтүнүн Торук айылына чейин барган. Чек ара. Буга чейин биздин аталарыбыздын айтымында, аксакалдардын айтымында бул жакта ушул Заркен Пышкаран деген Өзбекстандын азыр өзбекче аталыш ушу Заркен Пышкаран деп аталып жүрүшөт. Бул жакта бүт кыргыздар жашашкан деп айтылат. Мен өзүм деле ушул бала кезде ушул ылдый Өзбекстан тарапка түшүп барчу элек базарларга. Ушул жактарда бүт эле кыргыздар жашачу да, кыргыздын жери деп айтылат да. Жылып келип атып миңдеген гектар жерлерде өзбектер алып коюшкан. Кыргыздар мынтип жылып өйдөгө жылып атып, Бозбу тоонун алдына келип калышканда, Бозбу тоо бул тарыхый тоо. Сынган кылыч чыгармасында дагы Төлөгөн Касымбеков баса белгилеп айтып өткөн. Бул Бозбу тоонун ылдыйында этектеп жайгашкан айыл бул Кош Төбө айыл өкмөтү. 15 миңден ашуун калкы бар, 9 айылды ичине камтыйт. Андан ары Кербен шаары көрүнүп турган бул төөнүн өркөчүндөй болуп көрүнүп турган бул Уңгар тоо. Айрым жерлерде, айрым булактарда Үңкүр тоо деп аталып жүрөт. Бирок ал Үңкүр тоо деп аталышы таптакыр туура эмес. Илгертен эле мен билгенден Уңгар тоо деп аталып келген да. Бул жерлер Сары Жайык деп аталат. Биз бараткан жолдун оң тарабы Сары Жайык. Жайдын күнүндө, жаздын күнүндө кызгалдактар кып-кызыл болуп жайнап, сонун болуп көрүнөт. Кызгалдак. Бизде Аксыда гүләлі гүл деп коюшат. Кызгалдакты гүләлі гүл дешет. Кызыгы. Жергиликтүү элдин айтымында ушундай да. Анан жай күндөрү, күздүн күндөрүндө мынтип кургак как талаага айланып жаткан жер бул Сары Жайык. Бул жерде айрым жерлеринде ушул жергиликтүү айыл тургундары, биздин Кош Төбө айыл өкмөтүнүн тургундары